Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана ошондой эле көрөрмандар. Назарыңыздарда кайрадан Нур Санат программасы жана мен анын алып баруучусу Гүлнур Асанова. Бир саат бою сиздерге Рамазандын бүтүшү тууралуу айтып бермекчибиз. Бизден алыстабаңыздар, экранга жакындаңыздар. Биздин конок бүгүн мыкты конок, ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Ак ниет кыздар медресесинин окутуучусу Нурайым Сапарбай кызы. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин конокко, студияга. Кош келдик. Айтсаңыз, орозонун бүтүшүндө биз дагы кандай ибадаттарды кылып калышыбыз керек? Негизи эле буйруса 2 күн 3 күн калды. Айт майрамы келетат. Айт майрамын кандай тосуш керекпиз? Айт майрамы эмне десек эми азыр Рамазан келди. Ыйык Рамазан айында биз 1 ай бою орозо туттук, орозо кармадык. Анан мындайча айтканда нафсибизди тарбияладык да, мындайча айтканда бардык жактан рухубузду дагы толтуруп, нафсибизди өлтүрүп дегендей. Анан ушул чындап Алланын ушу нафсибиз бир гана ошо Рамазандын айында өлөт экен да, башка түрдүү өлбөйт экен нафсичи. Баягы ачкачылыктан гана өлөт экен. Ушуда бир нафсибиз өлүп, рухубуз көтөрүлгөн маалда Аллах Таала бир сый катары ушул айт майрамын бизге берет экен. Ушул айт майрамында биздин эме жакта бир аз элибизде туура эмес эмелер бар да. Мисалга бир үйдөн жаназа чыкса бардыгы айыл боюнча ошонукуна барып эме кылган учурлар бар. Асылында айт деген биздин ислам дининде 2 гана айт бар, 2 гана майрам бар. Бириси Курман айт, бириси Ороз айт. Кудайга шүгүр, бириси ошол Ороз айт келди. 3 күн бою, жолсон 1 күндө эле боло берет. Ошолса бүтүн ар бирибиздин үйүбүзгө кирип, бардыгы ар бир адам дасторкон салып, бала чака жакшынакай кийинип, үйдө ага чейин жыйнап, бар жоктучу. Анан айттап, бардыгы урушуп кеткендер жарашып, ушундай сонун кылып айттасак боло берет да. Канча кирсек деле, эмнеге биздикине келдиң деген суроонун өзү болбош керек негизичи. Бардыгыбыз бири-бирибизге кирип, куттукташып, тааныган тааныбаган делечи. Ушинтип тосушубуз керек негизи шарият боюнча. Анан биз ошо Турцияда көргөнүбүздө жаман таң калдык да. Чоңдорго, чоң энелерге, тайыта тайнелерге, чоң эне чоң аталарга неберелери колун өпкөнү келет экен. Анан алар ага чейин белектерди камдайт экен. Анан келгенде колунан өп, балдардычы бардыгы ким биринчи келсе чоң белеги бар экен, бара-бара кичирейет экен. Анан ар бир үйгө ушинтип куттуктап кирген эле айылдарга барганда көрдүк. Анан бизде ошол маалдар бир 20 жыл 30 жыл мурда бизде ошол жаназа чыккан үйгө кирип, анан ошонукунан кирип тамактанып, анан алар ыйлап, сыктап ушинтип тосчу элек да. Муну мындай карап көрсөк, айтта бардык үйдө эле айтталат да, бардык үйдө майрамдалат дагы. Анан ушул үйдөн жаназа чыкты эле, булар эмне кылып атышат, кыйналдыбы, жаш балдар ыйлап атабы деп колуңа бир киле печенье келеби, кичине 5-10 сом акча түшөбү, ушуну көтөрүп алып балдарды куттуктап, башын сылап кирип чыгыш керек экен да негизи. Биз негизи тескерисинче ошолордукуна кирип жейбичи, анан берки эчтекеси, эч нерсе болбогондордукуна кирбейт элек да негизи. Ош жакта, түштүк жакта ушундай. Бирок түндүктө жакшы экен да, мындай ар бир үйгө кирип, тааныса тааныбаса кирип майрамдаганчы. Белектерди берип, ушундай бир белектерди берип, балдардын көңүлүн көтөрүп, анан мисалга мен өзүм ойлой берем да, жаңы жыл үчүн бир башыбызды оорутуп немеле чарчап, подарка жасап, ата-энелер урушуп талашып жүрүп, мектептен акча чогултуп, анан мисалга ошончо энергия коротобуз да бир жаңы жыл үчүн. Анан эмнеге өзүбүздүн айт майрамда ушинтип балдарга кыйналып, кысталып болсо деле бир подарка таап, балдарды кубантып, ата-энебизди кубантып, ушинтпейбиз депчи. Негизинен чындыгында эле баягы светтик мамлекет болгондуктан бизде жаңы жыл, сегизинчи мартта толтура ушундай окшогон майрамдар болот эмеспи? Анан каалабайбызбы биздин мектептерде ушу акча чогултуп, мугалимдерге, ата-энелерге белек берет эмеспи? Анан ушул айтты дагы ушундай кошуп койсо эмне болот мисалы үчүн? Ошону айтпайсыңбы? Ошо айт майрамда азыр жооп берип калды го мектептен, бирок жооп берет, кете берет. Атак ошондо эле мектептен балдарга уюштуруп, ата-энелер комитети биригип акча чогултуп, балдарыбызга таратып туруп, анан каникулга барып келгиле бир күн эс алгыла десе дагы сонун болот өзү негизичи. Светтик болгондо берки майрамдарды майрамдап эле атабыз, бирок буну да негизи буга чектөө коюлган да. Чектөө деле киргизген жок, бирок негизи биз элибиз аз-маз ушул майрамдарга маани бере элекпиз да. Маани бере элекпиз. Атак бизге чектөө деле киргизген жок. Эмне кылышыбыз керек? Ушул майрам ушундай деңгээлде сонун майрамдалып, жакшы маанай тартылып болуш үчүн
биз ар бирибиз кандай салам кошсок болот? Ар бирибиз мисалга үйдөгү балдарга айт болуп атат деп, мына айт Жар келгенде салып, үйдү жыйнайлы деп, анан айт келгенде ушул кийимибизди кийебиз деп, анан айт келгенде үйүбүздү жашсап, шариктерди илип, мисалгачы, анан курман айт мубарек болсун, жоксо мороз айт маарек болсун деп балким жазып алыпчы. Анан балдарды жетелеп алып, зерикпей кошуна колонго зерикпей кирип, же башка маалда таштайсың го, жоксо тууган урукка кыдырып, ушундай маалда, ушундай моменттен бала эстеп калат да. Анан Бул майрам уят эмес да, мисалы үчүн уялып дагы ушинтип көчөдө шар көтөрүп жүрсөк, эмне булар эмне майрамдап атат деп. Тиешеси жок майрамдады деле шар көтөрүп эле мисалга басабыз го. Анан жок, мында уят эмес да. Даже үйлөрдү жасап, мисалга жаңы жылда жасагандай кылып элечи. Шариктерди илип, ушинтип. Тескерисинче биз буну багы жар салып таркатышыбыз керек турбайбы? Айт майрамы дегенде эле түшүнүшүбүз керек экен. Бул мусулмандардын эле майрамы эмес, динди берилбеген деле инсандар деле кошулуп майрамдай тургандай тарыз калтырышыбыз керек экен да, туурабы? Ар бирибиз чын ыкласыбыздан эми ушул бизге элибизге эми сиңип келет да, акырын-акырынданчы. Так мурда мына сиңип калган майрамдарга алдын алып эле оолугуп даярданып кирчү элек го. Мында оолукпай элебиз да, ошол күнү тынч эле отуруп. Мисалы мен балдарыма айтып коет, макул эми жаңы жылды бирдеке дебейсиң, 8-марта бир нерсе дейсиң. Анан биздики эмес деп коесуңар да, анан өзүбүздүн майрамга келгенде деле эмне отурасыңар деп күлөм да ооба. Биз эмнеге өзүбүздүн майрамда деле тынч эле күндөгүдөй эле өткөрүп атабыз. Ошондо ислам дининде 2 майрам болсо, ошонун бирөөсү ороз айт, бирөөсү курман айт болуп атат да. Сиздердин ушул кыздар медресеңиздерде кандай иш-чара болот? Кыздарды пикникке деп аткан. Анан пикникке чыгарайлы деп, анан бирок пикник болбой калат го, себеби мугалимдерди дагы деген экен, мугалимдер дагы үй бүлөлүк майрам болгон үчүн үй бүлөсүндө тосот деп биз бир аз эме кылдык. Азыр кандай иш-чара кылып атышат экен, бирок ошо кыздарды үйлөрүнө жөнөтөбү, ушундай бир иш-чараларды кылып аткан. Эми региондордон келишет да. Бир ай бою ушул орозодо кандай ибадаттарды кылышты сиздер? Кыздарбы? Кыздар ушу мукабеле кылышты, Куранды толук баштан аяк окуп, анан кыздар бириси окуйт, калганы угуп отуруп ушул мукабеле кылышты. Анан ушу тахаджуд окуп атышты, таравих окушту кыздар. Анан сабактардан бир аз эми түнү менен ибадат кылышты деп бир аз сабактарын кеч 9-дарда баштап ушундай эмелер болот. Кадимкидей эле сабактар жүрүп атты. Эми Рамазан болот десе эле сабактын баарын жыйына албайт да. Бирок түнкү ибадаттарга дагы көбүрөөк көңүл бурган үчүн бир аз уктап алсын деп ортодо ошо 9га чейин сабакты 8ге эмес 9га жылдырып ушундай кылдык. Анан күндө ифтарларды уюштуруп аттык, эми кыздар кызыксын. Мисалга биз балага маани бербейбиз го ифтарда. Чоңдор эле ифтарга өзүбүз кете беребиз, анан балдар үйдө кала берип, анан бул жолу ушу кыздар кичинекей эле кыздар, эми 9-10 класстын кыздары, 10-11 класстын кыздары, бирок буларга күндө ушу 30 күн бою спонсорлорубуз тарабынан ифтарлар уюштурулду. Кадыр түндү кандай тостуңуздар? Кадыр түндү сонун тостук быйыл, Аллах кабыл кылсын. Жалаң ушу сабакка келген эжелерди тостук. Анан айрыкча мен бул жолу сабакка келип, көптөн бери келип жүргөн эжелерди өзүңөр үй бүлөлүңөр менен тоскула дегендей бир аз эме кылдым. Өзүңөр да үйрөнүп, өзүңөр үй бүлөңөр менен боло бергиле, бирок мага жаңы келип аткан группаларымды топтоп, анан эски келген группалардан жардамга алып, биринчи жолу намаз үйрөнүп аткандарга намаз үйрөттүк. Анан биринчи жолу ошо нафил намаздардан таспих намазын үйрөттүк, анан таравих окудук чогулуп. Анан тахаджуд окуганга үлгүргөн жокпуз. Анан ушинтип тамакты аз коелу, ысырап кылбайлы, мындай чындап мусулманчылыкта эмне буйрут, ислам дининде эмнени буйрат. Мисалга кечке орозо туткан адам аз эле жейт да ооз ачарда. Анан кечке ысырап кылып, кечке тамак жасап, анан кечке идиш жууп кыйналбайлы болгон энергиябызды ушул ибадатка сарптайлы деп, анан намаз окубай эме алгандарга талим кылып, ишыкса зикир кылып, ишыкса ушинтип сонун тостук. Бул жолу жалаң ушул исламга жаңы кызыгып аткан эжелерди, сиңдилерди, кыздарды чакырдым. Анан суроол жооп болуп, анан ортодо кызыктырайын. Көбүнчө студенттерди чакырганга аракеттендим. Ошондой кылдык мен. Эң сонун. Азыр мындай бир түшүнүк бар эмес беле, кээ бир адамдардын орозонун башталышында 1-3 күн, орозонун ортосунда 1-3 күн, анан аягында 1-3 күн кармап коюп ушундай болот экен деп алгандар бар да, анан азыр аягын күтүп стартта тургандар бар да, ошолорго эмне деп айтат билеңиз да? Билбейм, ал кандай орозонун түрү болот экен. Кээ бирлер ушундай бар экен да. Илгери ошо орозо кирип калды.
Биз илгери баягы Советтер Союзунан жаңы чыккан маалдачы орозо десе бир кызыктай, бир кыйнала турган бир айдай элестетип анан эми кирип калды деп кутулуш керек. 3 күн башынан тутуп, анан 3 күн этегинен тутуп, анан 3 күн аягынан тутуп, кичине окшоштуруп дегендей бир өзүбүзгө жеңилдеткен формасын карайт элек да. Бирок азыр деле ошол барбы, билбейм. Мен айланамдагылар баары 30 күн эле тутуп атат же. Сиздин айланаңызда албетте 30 күн. Бирок сиздин айланаңызда эместер балким. Ооба, сырттагылар тургандар бар да аякта. Билбейм, андай орозо жок да, негизи пайгамбарым. Аллах таалам буйруп 30 күн орозо тут деди, болду да. Анан башка мисалы Аллах таалам буйруган болсо, башка туруп өзүң оюңан таап бир нерсе кылбайсың да. Негизи ушу орозондо сооптору, орозонун кудуреттери жөнүндө айта берсек, негизи сөздөр аябай түгөнбөйт. Бирок ошентсе дагы ушул баягы угармандарга, көрөрмандарга айта кетсеңиз, орозонун негизи кандай максатта кармашыбыз керек? Кээ бирлер арыкташ үчүн да кармашат экен. Амалдар ниеттерге жараша. Амалдар ниеттерге жараша. Кимдин көчүүсү Аллах жана анын ыраазычылыгы үчүн болсо ошону алат, кимдин көчүүсү байлык топтоо же бир кыз үчүн болгон болсо ошону алат дейт да. Бир белгисиз сахаба жөнүндө айтылган экен. Бул элдин баары кыйналакта Меккеден Мединага мусулмандар көчүп, ошол жака барып кенен-кесир динибизди жашайлы деп атса, бир сахаба бир кызды сүйүп калган болот дагы, анан ал аркасынан, ошол кыздын аркасынан Мединага көчкөн болот да. Ошондо ошол пайгамбарым ушул хадисте айткан экен. Демек, ар бир кылган ишиң сеники ниетиңе жараша. Ошондо орозо тутуп атасың. Неге туттуң? Элден калбайм, көпчүлүктөн калбайм деп туткан болсоң, көпчүлүктөн калбайсың, тутуп койдуң. Же болбосо жөн эле арыкташ үчүн тутсаң, анда арыктайсың, анын сообу жок. Же болбосо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллах бир буйрду, анан ошону кармайын, Алланын рахматы жаап аткан айда бир ибадат кылып калайын. Аллах буйруптур. Демек, анын калганын ойлонгонго сенин акың жок да. Аллах буйрду, болду. Бир хикматы бар, бир сооптору бар деп тута бериш керек, кыла бериш керек. Бая бир алым түш көрөт. Түшүндө Аллах таалам бизге буйрду. 24 саатыңардын бир эле саатын намазга буйругула деди эле. Биз 24 саатыбыздын 1 саатын намазга бөлбөй койдук эле дейт. Аллах бизди 24 саат бою саждадан тургузбай койду. Аллах бизге 12 айыңардын бир эле айын орозо кармагыла, 11 ай тутпагыла деди эле. Биз тутпай койдук эле. Аллах таалам бизди 12 ай бою орозо карматып койду. Аллах бизге зекетиңердин 40-тан бирин бергиле деди эле. Бербей койдук эле. Аллах бизге зекетибиздин 40-тан 40-ын алып койду деген бир түш көрөт да. Түшүн турганда жорuyт. Эмне түш болду экен деп кечке ойлонуп туруп айтат. Бул баягы 41-45 жылкы согуш деп эме кылган экен да, жоруган экен ошол алым. Эмне дейт? Согуш, баягы 41-45 жылкы согушта башыңды эле көтөрсөң ок, окоптон тура албай калдык дейт да. Демек, Аллах таалам жөнөн-жөн буйруп аткан жок. Кулум, эсиң барында намаз оку, 24 саатыңдын бир эле саатын намазга буйрук, 23 саатын билгениңди кыл десе кылбай койдук эле. Кара, Аллахтын жазасы эмне болот? 24 саат бою башыбызды саждадан турбай калдык, окоптон. Башыңды окоптон көтөрсөң ок. Ошондо согуш башталды, ачкачылык, элдин баары иштебей эле согушуп жүрөт. Эмне кылатат? Кааласаң, каалабасаң орозосуң. Бирок сооп жок. Анан элдин баары тапканын фронтко деп отуруп, тапканын баардыгы 40-тан 40 зекетин. Кичине будай баягы толгон айдын отрывогун көрсөтөт го эмеден. Көрсөң баягы кичине эле 5-6 баласы бар, кичине будайы бар, анан ошого толгон ай өлө элдин баарына жаман көрүнүп барып будайын алат го. Негизи өзү ошондой майда жүйдө баласы бар күйөөсү согушка кеткен адамга жардам бериш керектин ордуна, кара, Аллахтын каары келгенде 40-тан 40-ын алып атат да, ошол кичине будайында калып койду. Демек, мындай сабак ала турган болсок, кара, Аллах таалам буйрду. Демек, Рамазанды буйрду, адам үчүн пайдасы бар, сен тута бер да. Анан мындайча айтканда, сооптору көп, бир Алланын хикматы бар, ошондо бир гана Алла билет. Сооптору башкасын айтып отуруп чарчадык, ушунчалык көп, эми айтып отурсаң сан жетпейт да. Бир бейиш бар, ошол бейиштке орозо кармагандарды көрөбүз деген дагы бир ишеничтүү булактар бар эмеспи? Биздин айта кетчү нерсе, биздин эфирде WhatsApp номерибиз иштейт: 0705 96 94 41 0705 96 94 41. Сурооңуздарды берсеңиздер болот.
Анан эми ошондой ниетте башталды, орозону кармап арыктоо. Арыктоо ниеттен кеттик, Ниеттен кетип калдык. Бирок ушундай бир тоо кылып ортосунда же аягына келип баратканда ушуну Аллах таалам кечиренчи, Аллах таалам кечиримдүү зат. Баштан баягы асман, жер толо күнөөң менен кел, кулум дейт, кечирем дейт. Аллах таалам ушунчалык мээримдүү зат, кечирем дейт. Эми ошондо биз тегеле орозо туттук, энеден туулгандай күнөөсүз калдык деген сөздүн өзү жок да. Биз негизи күнөөгө ыңгайланышкан барлык болобуз да бизчи. Күнөөгө ыңгайланышкан макулук болобуз да. Ошондо мисалы мен ажыга бардым, күнөөдөн совсем арылып кеттим, намаз окуп атам, теги менде күнөө жок дегендин өзү күнөө катары бизге жетет да. Ошон үчүн Аллахтын мээримине таянабыз. Аллахым айтып атат, асман жер толо күнөө менен кел, кулум, кечирем. Болгону текеберленбе. Текеберленбе. Текеберлик гана кечирилбейт деп атат да. Демек ошондо ниетте башталган кыздар, эжекелерибиз аягына калганда деп ушул эфирди угуп туруп ачып жүрбөңүздөр, ниетиңиздерди түздөп, Аллахтан тоо келтирип кечирим сурап. Мисалга орозо кармай бер, бирок ниетиңи Аллах таалам кабыл кылып, ниетиңе жараша орозону сообун, анан тамак ичпесең, анан конечно диета кылсаң, биягы деле диета деле болуп атат да, арыктап деле атасың да, бирок тескерисинче семирип кеткендер деле бар го орозодо. Тескеричи ооба. Ошондой да бар орозо жагып. Бирок биздин орозо тутканыбыз мына эмеде бир күн орозо кармап 3 күн тамак, 3 күндүк тамак жеп алабыз да. Ошондой. Кандай карайсың ошого? Бир күн орозо тутуп 3 күндүк тамакты бир жеп, болбосо машказан кичирейип, ооз ачарда багы жогултуп, саалыктуу темелер бар, эчтеке колбогудай кылып жеп, тескерибиз да негизи. Аз тамак жеп, нафсиңди өлтүрүү айы да бул өзү негизичи. Эң жакшы. Ушул сиздердин кыздар медресеңиздерде жаш өзгөчөлүктөрү барбы? Жаш курактарына карайсыздарбы же каалаган, ниет койгон айымдар бар окуялар? Жок, биз теге жашына карайбыз. Биз сөзсүз түрдө 9-ду бүтүш керек. Сөзсүз түрдө 9-ду бүтүш керек. 9-ду бүттү деген күбөлүк болуш керек бизде. Анан экзамен менен алабыз, еще контракт. Андай простой эме келген каалоочулар өтө көп. Бирок ушу жашына карап анан берки сабактарынан алдыңкы болгон. Анан мындай берки мындай кадимки светский сабактардан алдыңкы болгон кыздарды алганга аракеттенебиз. Себеби кыргыз тилди жакшы окуган адам Куранды жакшы окуйт, арабчаны жакшы окуйт, математиканы жакшы окуган адам ишыкса биз светский сабакты да окутабыз да, анан ОРТга даярдап, анан бияктан диний сабакты да беребиз. Ишыкса мектептен жакшы окуган бала динди дагы жакшы окуйт бир. Экинчиден өзү жакшы окуп калганына динге кызыгыш дагы керек да. Кызыгып өзү каалап келген, ата-энеси дагы өзү каалаган, кызыктар болгон кыздарды алганга аракеттенебиз. WhatsApp номерибизге смс келген экен. Орозоңуздар кабыл болсун, келе жаткан айт майрамыңыздар менен дейт. Чоң рахмат. Бирге болсун дейли дагы. Улантайлы. Ошол эле кыздар тууралуу. Булар ушул медресени бүткөндөн кийин андан кийинки кадамдар кандай болот? Кандай жеңилдиктер бар? Андан кийинки биз азыр ОРТга даярдап атабыз да. ОРТга даярдаганда, демек аттестат дагы алышат булар. Светский мектептеги сабактарды окуган үчүн кадимки каалаган университетине тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар да. Каалаган азыр биз ОРТга пробный ОРТларга кирип атат кыздар. Даярдап атабыз, секомдон мугалим апарып, ушинтип ишыкса бардык тараптан колдоп атабыз. Анан биз азыр диний сабактарды окуп бүттү деп туруп сертификат берген болсок, анан берки светский сабактарды окуган үчүн аттестат алат, анан ОРТга кирип каалаган университетине киргенге мүмкүнчүлүгү бар да кыздардын. Каалаган университетине киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан тоскоолдук жок демек. Медресени бүткөндөр сиздерди ала албайбыз дей албайт. Жок. Неге антет? Эми бул мында суроо берген себебим биздин мектептерде жоолукчан кыздар киргизбей жатпайбы? Биз жоолукка чектөө киргизген жокпуз. Каалоочулар жоолук салынат, каалоочулар жоолук салынбайт. Сиздер өзү түшүнүп салынганга чейин биз тийишпейбиз. Жылаңбаш эле келет кыздар. Каалаган кийимди кийет, бирок бир аз эми түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, бирок каалаган кыз салынат. Мажбурлап жоолук салынуу. Жылаңбаштар деле бар. Арасынан журналист болом деген кыздар бар, арасынан теолог болом деген кыздар бар, арасынан медик болом дегендер бар да. Анан ошого бир аз багыттап, демек, ошондой студенттер менен тааныштырып көрсөтүп, ушундай иштер болуп атат кыскасы. Кыздарыбыз эми жерде калбайт, иншаллах бардыгы эмеде болот го, иншаллах. Негизи ошол мектептердеги жоолукка чектөө коюп аткандарга албетте биз баягы эми өзүбүз жоолукчан айымдар сөзсүз түрдө бир мындай кайдыга карап кете албайбыз. Сөзсүз түрдө мындай бир өзүбүздүн ойлорубузду айтабыз, жазып чыгабыз. Ошентсе дагы негизи айтып жатат да, жоолукка биз тыюу салган жокпуз дейт. Эми кечээ мен бир окуп калдым.
ак түстө жол салынып келе берсин деп атыптыр да, кире берет, окуй берет мындай эле мектепте. Анан баягы биз өзүбүз жолукчан айымдар түрдүү жолдор салынып атат ошойбуз да, анан кийин киргизбей коет экен да. Ооба, мен кыздарым деле жол салыналы эле окуду мектепте, эч кимден эч кандай тыюу болгон жок. Мисалы узун юбка кийет, ак кофта, анан ак жолук салынса приятный эле болот го. Сиздин кыздарыңыз? Мен кыздарым азыр мектептен эле салынышты. Мектепте эч кандай тыюу болгон жок. Анан азыр университетте деле салып окуп атышат. Университеттен деле тыюу салынган жок да. Анан кээ бир ошо бул мен ойлоп атам, директорлоруна байланыштуу болот болуш керек. Директор заводчтар гана өзү каалабаса, анан бир аз жактырбай, бир аз өгөйлөп ушундай болушу мүмкүн. А так биздин мамлекет тарабынан колдоо бар да. Негизи биздин конституцияда дагы мындай чектөө жок экен да. Ушул Рамазан айына кайтып келсек да, ушу аяктап жатат. Анан баягы башка майрамдагыдай кылып айтты, укмуш акча коротуп дагы майрамда берсек кандай болуп калат? Ысырап болот да. Ысырап болот да. Ага биз негизи жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деп атса динибиз, анан барып эле айт болуп атат деп төгүп чачып, анан эртеси күнү ысырап кылып төгүп эме кылганын кайра тескери заман болуп атат го. Мен мындай деп ойлогом да, ушул айт майрамыбыз баарыбызга мындай жетиш үчүн, баарыбыз майрамдап жибериш үчүн ушундай бир башында бир ысырапкөрчүлүк кылып жүрсөкпү депчи. Пайгамбар эме биздин динибиз эме кылып аткан жерден деген, ошол жерден баштап. Жок, сен динди жаям десең, ушу айтты элге жеткизем десең башка түрдүү деле. Мисалга бирок бир топ эмеге келип калды, өзү нукка түшүп калды. Мисалга айт күндөр сонуна ырлар чыгып калды го азыр. Анан ыйдап коесумдай сонун ырлар чыгып, да мисалы ырчылар ырдап атат. Алымдар чыгып сүйлөп атат. Анан эл мындай тууган урук деле катташып, ошол күнү тыгын бар жок, маршруткалар мисалга. Бул деле ошо майрамдын шаңы башталды биздин Кыргызстандачы. Дагы бир аз жандандырсак эле, мамлекеттик деңгээлде жооп берип атат мектептер, ишканалар иштебей атат менимче. Бул түзүк эле колдоо да, мамлекет тарабынан делечи, красный кылып календарды эме алганы деле түзүк эле колдоо да менимче. Муну эл эле просто туруп эле колдоп кетсек эле, антип чоң ысырапкерчиликке барбай эле тосо турган эле майрам да. Сиз ушул медреседе кайсы сабактан бересиз? Мен медреседе азыр биринчи пайгамбарлар тарыхынан бердим, анан азыр пайгамбарыбыздын сабагынан, сиро сабагынан берип атам, анан ал бүтүп мазхабтар тарыхынан берип атам. Учурда ушул биздин коомубузда, биздин өлкөдө деле туура эмес агымдарда жүргөн биздин эжекелерибиз, сиңдилерибиз бар да. Ошолорду бир биз унчукпай айтылат эмеспи, хадистерде деле айткандар, эгер ошондой туура жолго баратса, ошону аткарган соонча да аласың дегендейчи. Анан сиздерге окшогон эжекелерибиз биз айта албайбыз. Бизге көп илим керек дегендей, анан сиздерге окшогон эжекелерибиз ушундай учурдан пайдаланып, эфирден пайдаланып дегендей айта кетсе болотпу? Ошо мен ушу сабагын баштаганда ушу эмени айта берем да. Азыр депчи баягы өзү негизи сыноодон турат го бул жашоочу. Биринчи мен кайненем Рамалик 92 чыгып өлдү, ошол айта берет да. Айтчу эле да илгери. Биз күйөөгө тиейин деп аткан маалда, согуш болуп, биз бойго жеткен маалда бүтүн эркектин баардыгы согушта жүрүп, ишке жараган эркектин баары согушта жүрүп, анан биз күйөөгө тиейинсек эркек жок депчи. Анан биз теңдүү кыздар чалдарга тийгенбиз, чоң кишилерге тийип баягы согушка барбаган элестет, ушунчалык чоңго. Анан ушинтет, биздин сынообуз ошол болду дейт да. Анан кийин убакыт өттү, анан ар кимдин сыноосу ар кыл болду. Анан биздин поколенияга келгенде биз эми кичине университетте окуган киши болуп, кичине динди билген киши болуп, анан мындай турмушка чыгайын деп, пайгамбардын айткан хадисине амал кылайын деп, биринчи сулуулугуна карап, ата тегине карап, анан байлыгына карап, анан ыйманына карап деп атпайбы. Анан эми ыйманына карап, бир үчөөнү тапсаң деле ыймандуусуна табайын десең, ыймандуунун өзү жок да. Советтер Союзу жаңы бузулган, намаз окугандын өзү жок. Эл көз ачык менен молдону ажырата албаган бир заман болгон да. Эл көз ачык менен молдону. Бизге сыноо ушул болду. Анан өттү кептеп, эми азыр кыздарга башка сыноо келди. Азыр эми биздин эл намаз окуганда площадьда пробка токтоп калып атат. Жума намазда жол тосулуп калат. Мечиттерде ошончо адам намаз батпайт, намаз окуган адам, илимде ошончо, медресе ошончо, университет толгон. Бирок эми дагы башка сыноо келди.
эми ушул кайсы түрүн тандап тием, кайсы түрүнө тийиш керек да, проблема ушул болуп атат да, чынбы? Тамам ыймандуусуна тейин десең ыймандуунун түрү болуп кетти. Ошон үчүн да бир аз диний сабатты жоюш керек. Диний сабатты жоюш керек. Ошондо диний сабатты жойбогондо мындай карап туруп эле мусулман баары бир деп калып атабыз азырчы. Мусулман баары эле бир, адамдын баары эле бир, ошол бир эле намаз окуйбуз, элдин баары эле мендей ойлонот деп ойлонуп калабыз да. Так ичине бир аз кире турган болсок да, бир аз бөлүнгөнүбүз бар да. Демек, андай жаңылыш агымдарга кирбеш үчүн биз ар бирибиз илим алышыбыз керекпи? Илим алып, баягы илим алдың, неме нормаль, элдин баары алыш керек болгон илимди алдың, ошол боюнча кала турган болсоң, мен камыр сыяктуу болосуң да. Камыр. Аны жок улантпасаң өлдүң да, убал болот. Акыбалыңчы. Же борсок бол, же лагман бол, же оромо бол. Жакшы бышкан кызыл нам бол деңиз. Же нам бол. Ата камыр боюнча калып калсаң, илим алдым, мына намаз окуп атам, Кудайга шүгүр, түз жолдомун дей албай турган заман болуп калды азырчы. Мындай чөйрөң керек, сага чөйрө керек, же болбосо сага семья керек. Ишылса, мында азыр диний сабатты жоюш өтө маанилүү болуп калды. Атсаңызга суроо келиптир. Ассаламу алейкум. Мен орозо кармап 22 күнү давлениям өтө түшүп кетти. Өзүм оозумду ачтым, каплица алдым. Мен эми карыз боломбу дейт. Бир күнүнө бир күн тутат. Калганын бир күнүнө азыр ошол ачкан күнү 22 күнү ачтыр оозун. 22 күндүн ордуна кайра бир күн тутуп берип коет. Тутуп берет. Ошо атак мисалы атайлап ачкан жок да. Бир күнүнө бир күн карыз болуп атат. Атайлап ачканда 60 күн тутмак да. Кафарат, ата кафарат эмес мунуку. Саламатсызбы? Дагы бир билдирүү экен. Саламатсызбы? Женский причина менен ооз ачтык эле дейт. Неме? Женский причина менен ооз ачтык эле дейт. Бүткөн деп ооз бекиткен элем дейт. Бирок кайра булганып калдым, орозом бузулуп калдыбы? Кыжалат болуп турам дейт. Ошого жооп берип коюңузчу. Суроого түшүнбөйм. Айсы келиптир. Адам бүткөн соң бүттү деп оюнда кайра орозону улантыптыр, бирок бүтпөй калыптыр да. Толук бүткүчө күтөт. Толук бүткүчө. Кыжалатмын дейт. Бул кандай карыз болот? Карыз болосуз да. Карыз болот. Мисалга канча күн тутпаган болсо ошол эме боюнча, ошончо күн кайра ордуна тутуп берет да. Проблема жок. Толук тазаланбайын, негизи намазды окуганга болбойт. Толук тазаланбайсың. Мисалга адам 3 күн келип, анан бир күн эс алып, кайра бир күн келгенде, ошондо ортодо эс алган күнү да тутпайсың да. Белки неме толук келип бүтүш керек. Өзү бир эми ар кимдин организми ар кандай да, ошол айтылат эмеспи, 3 күндөн 7 күн 10 күнгө чейин. 10 күнгө чейин. 10 күнгө ашкан бул оору болуп калат да. Анда оору болсо, демек андан 10дон өтүп кармай бересиз да, туура? 10дон өткөндө кармай бересиң. Бул өзүнчө бир чоң илим да. Мунун ичине киргенде эмелери бар. Бирок азыр мунуку бир күн эле жок. Канча күн кармабаган болсо, ошончо күн эле кармап берет. Болду, башка проблема жок. Жана эми 22 күн толук тазаланмай сайын тутпайт да өзү. Ооба, туура. Рахмат. Эми баягы мазхабтар тарыгынан берем дедиңиз, мага кызык. Бизде канча мазхаб бар экенин мен кичине билип атам, эми сизден сабак алып дегенде угармандарга дагы аз кызык да. Бизде айтып берем азыр, мазхаб бизде канча мазхаб бар, ушун билип алчы. Бизде көп эле болуп атат. Мазхаб дегенде бузугу бар, бузук эмеси бар, жакшысы бар, жаманы бар болуп атат да, кыскасы. Ошондо туурасын айтып коелу, биле алсын да кээрлерге. Эми биздин Кыргызстан боюнча карманышыбыз керек болгон ахли сүннөт вал жамаат. Ахли сүннөт вал жамааттан Ханафи мазхабын кармансак, туура, эң туурасы ошол да. Өзү негизи биздин медреселер, биздин окуу жайлар, биздин курстар, биздин университеттер, биздин факультеттердин бардыгы автоматтык түрдө Ханафи мазхабын окутат. Автоматтык түрдө. Себеби бизде регистрация эмеде муфтияттан ошентип өткөн, уруксат берет. Мисалга христиандардыкынан православ чиркөөсү. Ал ишин жүргүзсө болот да, уруксат берилет. Атак регистрациядан өтпөгөн, муфтияттан регистрациядан өтпөгөн мазхабтар, эмелер ишин жүргүзгөнгө укугу жок. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуздар кабыл болсун. Келе жаткан айт майрамыңыздар менен орозодо орозо кармап, анан албетте ачып алсак канча күн карыз болот дейт. Эми атайлап ачкан болсо 60 күн да. Кафарат болот. Атайлап, просто курсак ачып, атак мун кандай ачып алды? Бул өзүнчө да. Кандай ачып алды? Атайлап ачтыбы же курсак ачып кетип же ооруп калып ачтыбы? Мажбур болуп ачылат, Мажбур болуп. Мисалга ишылса бир себептерине байланыштуу. Эгерде эч себеби жок эле ачкан болсо, анда 60 күн.
60 күн Токтобойт, 60 күн деген бул бул жагы. токтобойт Баягы башталган бир ибадатты бузгандын күнөөсү жазасы катары. бир ай кармап туруп 40 күнү дагы бирдемке кылып ачып алсак анда кайра башынан кармаш керек болот да, туура. Ассаламу алейкум. Айт майрамы эртең деп уктум, туурабы дейт. Аны мен билбейм. Мүфтияттан чечишет, себеби мүфтияттагылар ошону чечет. Барып төө ашууга барып, көрүп, анан элге бүгүн кечке мал жарыялайт, эртең туткула же тутпагыла деп айтат да, аны мүфтият чечет. Саламатсыздарбы? Гүлмира эже, абдан кубанычтабыз сизди көргөнгө. Иман жолуна түшкөндөн кийин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр байкадыңыз деди. Мага суроо берип кетти. Машалла. Эми чындап эле кандай болду? Сен мурда кандай элең? Мен дагы сага суроо берип коеюн. негизи бул дин жолуна кайтканымда өтө мындай бир пайдалуу нерселерин көрдүм чындыгында. Ушунчалык жүрөктөр мурун кысылып эле басып жүрчү, бир чындыгында бир көөдөндө боштук болчу да. Ошол боштук Кудайым буйрса. Себеби жүрөктөр бир гана Аллахты эстегенде гана ырахат алат го. Аллахты эстегенде гана. Анда чындап эле мындай эми сен намаз окуйсуң да. Намаз окуйсуң, жолук салындың, эми жолук салыныш деле өзүнчө эрдик да, чынбы? Анан бир чоң жихад да. Ушуну кылыш үчүн деле бир аз илим баары бир майда чүйдө нерселерди үйрөндүң да. Чындап эле кадимкидей рухуңа эме болдубу? Ооба, сөзсүз түрдө жыргап эле, бир гармония болуп эле. Ооба, негизи ойлоткенде баягы угармандарга да аз айта кетчү нерсе, кээ бир балким кандайдыр бир себептер же бир кичине бир нерсе жетпей жатса, баягы жолук салынам деп турган айымдарга айтып кетчү нерсе да, биз оор көрө алат экенбиз. Баягы көпчүлүктүн сөзүнө кирип кетет экенбиз да, оор тердейсиң, анан намаз окусаң кыйналасың, бешмал намазды кандай тургузуп алганыңды сезбей каласың, эгер чындыгында чын жүрөктөн Аллах ыраазычылыгы үчүн жолук салынып Аллахтын ыраазычылыгы үчүн намаз окусак, анда баары жеңил өтөт деп мен кепилдик бере алам да. Билбейм, менин бул жеке оюм. Жеке оюң. Сиздин оюңуз кандай? Конечно. Менче, айтып отурсам тарых, менче азыр канчага чыктым? 46-га чыгып калдым да. Ошондо мен Советтер Союзунда окуган кызмын да. Советтер Союзунда 11 жыл бою мектепте. Биз 11-классты бүтүргөндөн анан Советтер Союзу бузулду да. Кара, биз Советтер Союзунун таалимин алган. Ортодо дин жок, баягынтип өткөл мезгил болду го, ошол мезгилди көргөн. Анан ислам дини жаңы Кыргызстанга келгендин бардыгын көргөн адам катары, тарыхый адам катары. Чында себеби салыштырам да бири-бирине баягы эмелерди. Ушунчалык биз Кудай жок деп окуган заманда окудукпу. Орозо тутсаң анан ислам динине кирсең эски, анан ислам дининде аялды минтет да, дин теги мында апийм да деген заманда жашадык да, карасаң. Анан Алладан болуп, бирок мен кичинемен эле Аллахты издеген адаммын да, өзү кичинемен эле Аллахты издейм. Аллах бар бекен, Кудай бар бем, Кудай дейсиң, анан бир китеп бар бекен, ушу дүйнө жүзүндөгү бүтүн адамдар биригип окуй турган бир китеп бар бекен, эреже китеп. Деп ал көрсө Куран экен, ушуну издеп атыптын да. Анан барып кыскасы Алланы издеп 11 жыл өттүм. Анан баягы калганда Дарвинди окуйсуң го, Дарвинде эме дейт го. Өлөсүн, маймыл болуп жашадың ба, маймыл болуп келип туруп өлдүң, анан чиридиң башка эчтеке жок депчи, анан чиригиң келбейт да, аны менен тойбойсуң. Демек инсан тойбойт экен да. Бул менен болду. Биздин ырлар бар го силер. Мен өз негизи ырчы болбосом деле ырларды угам да, деп кунт коюп угам. Биздин ырларда ошо Дарвиндин эмеси бар. Алиги тарбиясынан кеткен бай, ойноп кал, жыргап кал, эртең өлөсүн, анан көрбөйсүң, кайтпайсың деген ырлар бар да, негизи. Анан бечара ушунчалык сиңген экен бизге дейм да. Анан ошентип сиңип чоңойдукпу, баягы Дарвин сиңди, анан бирок рухум ачка да, баягы тойбойм, бир эмени сагынам да. Бир эме болсо экен, бир куткара турган бирөө келишин эле күтөм. Анан акыры ортодо Советтер Союзу бузулду, бирөөт эле көчөдө калдык, мындай рухубуздагы кризисте, экономикабыздагы кризисте. Анан бир дуа таап алдым. Өзбекче китеп, анда ким илим талеп кылса ушпу дуаны окусун деп коет, өзбекче китеп экен. Бир катар ушунчалык ихлас менен окудум, баягыны 27 күн 41 жолудан окуйсуң, кечке куптандан кийин тарап менен. Ушу маалга чейин эсимде да. Канча жыл мурда мектепти бүтүргөн маалда. Анан тамам дедим, от души. Ушу тарат ушул болсо керек, колум жууп көрөм, бетим жууп көрөм, ушул барып окуп күндө дуалга чийип коем. Ошол жылы анан Турцияга өттүм да. Ошондо кара, Советтер Союзун көрдүм, өткөл мезгилде Кыргызстандын кыйналып аткан, Кыргызстан эмес, деги Советтер Союзу кыйналып аткан. Анан барып туруп Турцияга биз окуп келдик. Кайра кыргыздар динди кандай кабыл алды ошол маалда, ошол мезгилдерди көргөн адам катары ушунчалык
кадимкидей рухум азыр жеңилдеп ушунчалык жыргаган. Аллахым тоюп шүгүр, турган мезгилиңиз окшойт. жаратканыңа шүгүр. Ушунчалык сүйүнөм да азыр дагы отуруп, Аллахым мен кандай бактылуу адаммын. Ошончо кыргыздын ичинен мен тандап туруп, картошка казып жүргөн жеримен Турцияга барып, Аллахым сен өзүң таанытып, пайгамбарым таанытып деп анан ушу кызыгып калган жерим дагы кичинем да куйма кулак элем да анан апам сүйлөшүп атат, чоң энем да ошондо эме сүйлөшүп атат. Чоң атам эжеси биздин үйдө сүйлөшүп отурушат анан. Бу Мухаммад пайгамбарымды бир булут көлөкөлөп деп сүйлөп калды анан. Бу Мухаммад пайгамбары ким экен? Булут эмнеге көлөкөлөдү экен? Суроо боюнча калды да алигичи жашоомдо. Ошол боюнча ошо суроо, эмне экен ал Мухаммад пайгамбарым ким экен да анан ал эмнеге булут көлөкөлөдү экен деген суроодон дальше кеткенмин да издеген боюнчачы. Барсам ал сироо сабак экен. Азыр ошода сабак берем анан. Балдар ошол жерге жеткенде эле мен ушул суроо деп эле ушинтип баштайм да жаштыгым эстегенде элечи. Кадимкидей сүйүнөм ушу ислам дининен таанышып калганыма. Ислам менен таанышып, Куран менен таанышып, өлү бактылуумун да, билбейм. Сырттан карагандар дей бериши мүмкүн, бирок ичиң жыргаса эле болду, сыртыңа чагылат да. Туура айтасыз. Сен деле ошентиң да. Эң туура айтасыз. Мен азыр бир суроону окуп кетейин, анан улантабыз Кудай буйрса. Окуу жай кайда турат, кандай байланышсак болот дейт. Байланышты окуу жайыбыз Көкжарда. Көкжар магистрал Алматинкадан барып Көлбаевда. Азыр мындай ушинтип айтканда, бирок Мадиева 3 болуп калабы белкинде, Дагестен тапканда ошондой да адрес. Көкжарда, село Көкжарда биздики, Көкжар айылында. Байланыш телефондорун мен эфирге калтырып кетсем болот экен, кыздардыкын эфирге таштап койсом болот экен. Же болбосо мага деле чалышсын, мен деле эме кыздардын номерин берип коем. Макул. Бул дагы бир суроону окуп кетейин, анан улантайынчы суроону. Ассаламу алейкум. Суроо: эмне үчүн кичинекей кыздардын медресеси жок? Мисалы 2-класстан алса жакшы болмок. Кичинекей кезинен тарбиялашса жакшы болмок да дейт. Кана эми ошентсе сонун болмок да. Бирок биздин Кыргызстанда азыр 9-класс бүткөн деген шарт койгон. Себеби элдин баары мектепти таштап эле медресеге кетип калды да. Бир ошондой жылдагы болду бизде. Мектепке барбай элдин баары динге берилип кетти жаштар. Бир ошондой поколенияны да көрдүк. Анан 9-ту бүтсүн деген шарт коюп койду мамлекетчи. Эми азыр бирок 2-класстын, 1-класстын кыздарына жайкы курстар уюштурулуп атат. Instagram эмелерде рекламалар кетет. Жатаканасы менен же келип кетип окуй турган лагерлерге барса, менимче жакшы. Мисалга мен ошо кыздарым менен өзүм тажрыйбамдан ушуну эме кылам. Кыздарым мектепке барат. Бир жай эме кышы бою анан жайында жайкы курска берип коем. 2 ай аяктан окуйт. Кайра мектепке барат, кайра жайкы курска келип, ушинтип 11 жыл окушту. Да, мындай аябай результат жакшы болду. Дагы бир суроо: саламатсыздарбы? Медресеге канча жаштан кабыл алат? Акча төлөнөбү же төлөнсө канча төлөнөт? 9-классты толук бүтүш керек. 9-классты бүттү деген күбөлүгү керек. Анан акчасы ооба контракт төлөнөт. Ошо акчасы болсо канча деп балким ниет коюшат го дейм. Ниет коюшуп атат окшойт го дейм, кыздарым берет. Келсин, биз деген былтыры эми карантин болуп онлайн каттоо кылганбыз, онлайн беседа кылганбыз. Анан онлайн экзамен алганбыз. Быйыл эми офлайн болот болуш керек. Ошо шартка жараша 30 миң сомдоп атасызбы? 1 жылга 30 миң, 1 жылга бирок. Жатаканасы менен, 3 мал тамагы менен. Жакшы эле го бирок. Ооба. Башка колледждерде эле ушундай эмелет го. Ассаламу алейкум. Айыз учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баян китебин окуса болобу? Ичинде вахилер да жазылган дейт. Берки китептердиби? Бирок кара сөз менен жазылган болсо окуса болот. Кара сөз менен баягы. Бирок аяттар жазылган болсо, ошо колун аяттарга тийгизбей, анан колдон келсе башка бир нерсе менен кармап, ошонсу жакшыраак. Ассаламу алейкум. Гемодализ алам мен, эгер орозо кармасам күнөө болобу дейт. Ал ден соолукту караш керек биринчи. Ал эме алганда ден соолукта аманат го бизге. Аманат да ал дагы. Жок, ден соолук дагы аманат да. Жок, бул тутпайт го. Буга уруксат берет го шариятта. Бирок булар фидия төлөп коет. Фидия деген мисалга бир ушул ооруган адам, ооруп сакайгандан үмүтүн үзгөн адам, же болбосо карыган адам жашарбайт да. Андайлар фидия төлөп коет. Мисалга 30 күн үчүн 60 жолу тамак берип коет да, же болбосо 30 адам чакырып туруп, эртең менен кечинде саарылыгын берип, анан ооз ашар кылып койсо кутулат. Же болбосо акчасын төлөп койсо, ошосу ушундай фидия берет кыскасы. Дагы сурообуз бар экен. 30 күндүк орозо бүтөт, анан кайра кармап турганда кайсыл күндөрү кармап турса болот дейт.
биринчи күнү, төртүнчү күнү кармаш керек кайра нафил орозо кылып. Себеби биринчи күнү дүйшөмбү күнү пайгамбарыбыз айтат, мен дүйшөмбү күнү туулганмын деп дүйшөмбү күнү тутат нафил орозо. Анан бейшемби күнү тутат. Анда пайгамбарымдын бир хадиси бар. 5-нчи күнү, жума күнү бардык амалдар Аллахтын алдына көтөрүлөт. Ошол амалдардын ичинде менин орозо деген дагы ибадатым болсун деп кармап атам деп. Ошондо дайыма дүйшөмбү, бейшемби күндөрү кармап турса, мурдагы карыздары болобу, ошолорго ниет кылып кармап турса, аябай сон болот да. Анан башка айдын ортосунда тутулган орозолор бар, башка толтура орозолор бар, бирок негизи стабильно ушуну кармап турса деле бир топ жакшы. Дагы кийинки сурообуз. Ассаламу алейкум, сиздерге суроо берейин дедим эле. Орозону кайсы күндөр кармаса? Биз жооп бердик окшойт, Кайсы нафилдиби? Кайсы орозону жазбаптыр, бирок орозону кайсы күндөр кармаса болот дептир. Демек нафил го деме? Ошо нафилди сурап атат окшойт, дүйшөмбү, бейшемби деп. Ассаламу алейкум. Мен орозонун башында 3 күн кармап токсикоздон кыйналып ачып алдым. Күнөө эмеспи? Аллах ыраазы болсун сиздерден. Эми боюнда бар аялга бирдеке деп болбойт да. Еще токсикоз болгондочу. Мындай уруксат берилет. Боюнда бар аялга, эмизген аялга деген шарттары бар да. Анан мисалга өзү ооруп атса, токсикоз болуп атса, ичинде курсагында баласы болсо, анан орозо тутса, зыян да. Аллах таалам уруксат берет мындай жерлерде. Күнөө болбойт, кайрайт. Бирок кийин бала төрөлгөндөн кийин 30 күн кармап берет да ордуна. Эсиңизде болсун деп коеюн. Саламатсыздарбы? Орозобуз кабыл болсун. Намаз окууга ниетим бар, бирок жыгыла албай жатам. Кантсем болот, кандай кеңеш бересиз дейт. Сабактарга келсин. Демек ушундан суроо берип кетейин. Ушул жанагы медреседен сырткары бир кандайдыр бир курстар барбы? Медреседен сырткары биз азыр Акниет кызда Куран окуу борбору ачылган. Ошол жерде эжелер келет, чоң аялдар, кичинелер ошолса сабакка алганы келишет. Аяктан намаз үйрөнсө болот. Жаш чектелби? Жаш чеги жок. Анда сиздин шансыңыз бар экен деп коет, азыркы биздин. Ошондо биз өткөндө намаз үйрөтүү курсун баштадык. Кыска учурда намаз үйрөтүүдө аябай катталуучулар көп болду. Анан дараттык усулду үйрөтүп, намазды үйрөтүп, кантип жыгылат, кантип турат аны көрсөттүк. Анан сырткары дайыма келип турган, бир жумада бир жолу келген сабактарыбыз бар. Ага келсе болот. Анан сырткары 3 айлык курсубуз ачылды. 3 айлык курска бирок уже саны чектелүү болот дагы. 3 айда бүтөт. Биринчи партиябыз бүттү, экинчи партиябыз дагы жаңы башталды. Саны канча болуш керек? Саны бир 16дан ашпаш керек да. 16 кыз болду го. Анда себеби дагы бир аз сапаттуураак болсун. Фыкых. Кайсы сабактардан илим алышалы? Хадис, адеп, мазхабтар тарыхы, Куран, дагы кайсы сабак кирди? Араб тили. Ушул сабактарды кирди. Сапаттуу түрдө өткөрүш үчүн адамдын саны аз, чектелүү 16 адам. Сапаттуу болсун деп. Анан сырткары берки сабактарыбыз жөн эле канча кааласа келе берет. Кайсы күнү колу бош болсо чалып туруп убакытты расписаниясына карап келе берсе болот да. Анан дагы бир реклама кылып кетейин. Көп издеп аткан болуш керек. Биздин ушул эмеде 4 жаштан өдө балдарды 4 жаштан өдөгө эркек бала, кыз бала дебейбиз. Эркек балдар 12 жашка чейин, 4 жаштан 12 жашка чейин, кыздардын чеги жок. 4 жаштан өдөсүн Куран үйрөткөн курсубуз бар. Ошого алабыз. Айтайын, ошо Турциядан ошол эме боюнча окуп келген. Кичинекей балдарга кантип Куранды үйрөтөбүз деген методду үйрөнүп келген мугалимибиз өтөт. Аны да каалоочулар ошо издеп аткандар болсо баягы летний курсту күтпөй эле ошого деле берсе болот да. Рахмат. Ассаламу алейкум, машаллах, Нурайым устазам. Субханаллах, көргөнүмө кубанычтамын. Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Ибадат сабактан өтө жакшы берчилеңиз. Телефон номериңизди алсам болобу? Кыз Курандан 2012-жылы бүтүргөн окуучуңуз Мырзайым Көлдөн дейт. Машалла, таныдым. Таныдыңызбы? Ооба. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ооба, чыкканда, эфирден чыкканда чалса, айтып коем вообще эфирге. Каалоочулар чала бергиле. Ассаламу алейкум, мен мектепте мугалиммин дейт. Хиджаб кийин деп жатам. Мамлекет тарабынан уруксат барбы мугалимдерге хиджабчан мектепте жүрүүгө? Кандай, буга кандай карайсыз дейт. Уруксат бар да өзү негизи, бирок ушу директор менен завуч каалаш керек го. Азыркы учурда ошол директорлор менин жеке оюм да, бирок мамлекет тарабынан тыюу жок. Билим жана илим берүү министрлиги тарабынан өзүнүн уставтары бар эмеспи? Ошого да карап калып, бирок антейин десеңиз биздин уставтардан, ал министрликтин уставтардан конституция жогору турат да. Биздин Кыргыз Республикасынын. Демек, чектөө жок, биздин жол салынабы, шляпа келиспи, демек болот да, демек болот. Уруксат берет. Бирок
аз жок иштеп атышат го келин кыздар жол салынып. Сиз өзүңүздүн жарандык укугуңузду жакшы билсеңиз, демек сиз ушул конституцияны эле айтып эле кирип директоруңузга кирип сүйлөшүп, мен мындайга чектөө жок, демек сиз мага уруксат бериңиз деп эле. Студенттерге уруксат берип атат, мектептин окуучуларына уруксат берип атат, мугалимдерге деле уруксат берет. Орозодо тиш жууса болобу? Болот. Эмне болот дейт дагы. Тиш жуусабы? Тиш жуугандан башка дагы эмне болот? Өзү негизи орозодо жегенден, ичкенден, жыныстык катнаштан гана тыюу салат да, башка нерсеге жуунса болот, таранса болот, уктаса болот, китеп окуса болот, баардык нерсе болот. Спорт менен дагы машыкса болот дегендей. Дагы бир неме бар. Баягы жаш балдарды дагы өппөй койгон. Өтө эле баардык нерседен токтолгон бир эмели бар. Орозо тутканда жаш бала, ой мен орозомун өппөйм сени депчи. Жок. Ал жаш балага тиешеси жок да, өпкөн маселе мисалга. Ал аял менен күйөөсүнө байланыштуу. Бир сахабабыз, пайгамбарыбыз биз сахабалар менен отурса, бир жаш сахаба келет экен да. Я Расулуллах, мен орозо тутуп алып аялым өпсөм болобу десе, болбойт деп коюптур. Ал кетет дейт, анан карыган жашы өтүп калган сахаба келип, я Расулуллах, мен аялым орозо тутуп алып өпсөм болот дептир. Таң калыптыр да сахабалар. Эмнеге ага болот, буга болбойт десе, бул карыган адам өзүн токтотот, дальше кетпейт депчи. Демек, аягына чейин күнөө болбойт да, просто шектүү болгондо анда шектен токтоносун. Мындайча айтканда, орозодо адептүү оңдоо айы да, адептүү оңдоо айы. Саламатсызбы, мен акыркы суроону окуп коеюн. Саламатсызбы, мен аябай ачка болуп ачып салгам. Анда эмне болот дейт. Анда жыргап кафараттын кафарат кармап бериңиз дейт. Эжеке, сизге чоң рахмат, бирок биздин тилекке каршы убактыбыз аз болуп, эмнегедир чектөө коюлуп калды. Ошого байланыштуу кечирим сурайм биринчиден, анан келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиремин. Сизге ден соолук, ийгилик, ушул эмне ойлосоңуз кабыл кылсын, Аллах Таала ушул бизге сонун таалимдерден бере бериңиз. Сизди урматтайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан ушул программабызда кездескенче саламатта калыңыздар. Бар болуңуздар.